ошо эжемди аябай жаман көрөм дейт. Анан мен айтчу дейт, ай бул май жей албайт, мына эптеп эле сөлдөңдөгөн эле жаныбар. Бул иш да кыла албайт, майда жей албайт. 10 балалуу үй бүлөдөн мага ортодо бир кыз келди да. Анан 10 баланын улуу кызы, мындай өзү олбурлуу экен, эжесичи олбурлуу экен. Анан тамакты да жакшы жейт экен. Анан ата-энеси дайым айтат экен, "Бушу кызым палван кыз. Бушу кызым күчтүү, бул бизди бага турган кыз. Буга деген майлуу тамактарды, жакшы тамактарды ушу кызга беришибиз керек" депчи. Ал болсо баягы мактаганда билет экен, мен макта, мен кыйынмын да депчи. Анан айрыкча манту жасашат экен. Манту жасаганда баардыгына бирдей бөлүп берет экен да. Анан ал мантуга тойбой калышат экен, баары тең. Анан ошол кызга көбүрөөк берет экен. Улуу кызга көбүрөөк берет экен да. Анан ошо мага кайрылган кыз ойлодум дейт да. Аябай манту жегим келет дейт, бирок манту дайыма мага жетпей калат дейт да. Анан тиги эжеме мантуну көп берип атканда мен аябай жегим келет дейт. Ошо эжемди аябай жаман көрөм дейт. Анан майды да ошого берет дейт. Мен өзүм чын эле май жей алчу эмесмин дейт. Анан мен айтчу дейт, ай бул май жей албайт, мына эптеп эле сөлдөңдөгөн эле жаныбар. Бул иш да кыла албайт, майда жей албайт деп. Анан мантуну мага азыраак берип койчу дейт. Анан ошондо мен кийин ушу үйдөн чыгып кетсем, өзүмчө жашайм дагы, анан жалгыз отуруп алып бир каскандан жасап алып туруп, анан жалгыз жеймин. Эгерде бул 10 баланын курсагын тойгуза албаса, эмне үчүн ушунча баланы төрөштү? Мен мындай баланы төрөбөйм дегем дейт да. Анан чындыгы ал күйөөгө чыкты, а бирок төрөбөй калыптыр да. Анан ошондо ошол эжемди эмдигиче жаман көрөм дейт да. Себеби мен жей турган мантуну жеп алганда ойлойм дейт, мен жей турган майды жеп алганда ойлойм дейт. Анан мен дагы уга турган сөздү уктурбай, ошол баардык баягы вниманиянын баарын тең, көңүл, ата-эненин сүйүү, мээриминин баарын тең бизден ошол кыз көбүрөөк тартып алгандай болуп, ушундай аны жаман көрөм дейт да. Ошондуктан балдарды бири-биринин көзүнчө сравнить этип, салыштырып, анан бири-биринин көзүнчө бирөөнү жамандап, бирөөнү мактап, бул балдарга аябай катуу травма бере турган нерсе да. Ошондуктан аябай ушу балдардын арасындагы мамилени ата-эне аябай этияттап караш керек да.